Дүйнөдө табылгыс береке, мен дагы дени сак болоюн, ай корбай жүрөгөр сенеси. Кайрадан Нурпресс маалымат борборунда Апама кат автордук телеберүүсү. Аны мен Сайкал Самарбек кызы алып барам, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде мейманда белгилүү ырчы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Канымжан Жаманбаева эжекебиз. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Саламатчылык. Рахмат. Апама кат деп аталып тургандай эле, бүгүн биз баарыбыз үчүн эң ыйык болгон энелер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Өзүңүз жөнүндө, балалык чагыңыз кайсы жерде өткөн, апаңыз кайсы жактын кызы болчу? Эң башкысы жүрөктөгү тема экен. Апам баатыр эне болду. Атам уста. Мындай колунан бар киш келген, экөө тең иштерман, эмгекчил адамдар болушту. Жалаң ак эмгек менен жашашты булар. Балалыгымда мен айта алам, бактылуу күндөр көп болду. Анткени балалыктын өзү бактылуу күн да. Мындай көп деле эч нерсени көп ойлобойсуң. Оюн зоок менен чоңоёсуң, бирок биз апам аябай бизди эмгекке тарбиялап өстүрдү. Бала кезибизден ошо биздики кандай десем эми, мал болобу, жер болобу, же үйдүн иши болобу, баардык сырттагы ишти деле, үйдүн ишин деле баарын деле бизге кылдырып эле ошо кичинекейибизден жумшап үйрөттү да. Апам ар бир 4 мезгилде 4 башка иштерди кылдырып турду. Азыр ойлосомчу, убагында балалык кезинде билген эмесмин. Баарыбыз ушу топурап эле, ойноп эле, жүн туткандан баштап баарыбызды жүн туткырып отурбузчу да, жүн туттуруп. Жүн тутканда дагы айтчу, ким жакшы тутат, майдалап туткула деп бизге өзү көрсөтүп берип коет. Анан асмандан бир жакшы белек түшөт, Кудайым бир белек берип коет деп койсо, биз асмандан ал эмне белек апа десек, бир шакек түшөт, алтын шакек, же бир шуру түшөт. Мен деле билбейм, ушундайды берет экен да, ким жакшы тутса десе, боюздан ашырып тутабыз да, монтип алып жүндө аны тутуп ошончо. Анан апам көрсө бизди ошентип жакшы сөз менен иштетчү экен да. Бирок оюнга да жетишпиз. Мектепте активистка болчумун. Сен эми өкмөтсүң деп, мен ошондо өкмөтсүң деп койчу. Ошондой болуп өттү балалыгыбыз, аябай жакшы өттү, бирок мындай эркин, оюбуздагыдай, анан ата-эне жаныңда болгон аябай башка экен да, дүйнөң түгөл болуп, каалаганыңдай жашайт экенсиң да. Балалык кезин бир жомоктогудай жашап өткөн убакыттар ошолор болду да, менин эсимде калган убакыттар. Ошо атам каза болуп калды 3-курста. Анан мен турмушка чыгып кеттим. Анан апам каза болуп калды. Үйгө баягындай барганда мындай башкача болот экен да. Айылың да башкача болуп, мындай эле эч ким жок, андай киресиң, бирок баягы мындай кандай десем эми эненин орду бөлөк экен да. Боштук белек. Боштук ээлейт экен да. Апаңызга берген алгачкы белегиңиз эсиңиздеби? Эсимде. Ошол мезгилде жанагындай 92-жылы биз окууну бүттүк да. Мен окууну бүттүм, Арабаевди. Бүткөндө бизге жыйынтыгында бир стипендия берет го, акча. Ошол акчаны алып, анан анда мен турмушка чыгып калгам. Чыкканда, анан мен ошондо кадимкидей эле акча алганда ушул нерсе биздин жүрөгүбүзгө орноп калган экен да, мен эсимде калыптыр. Эң алдын ушу апасына белек алат деген сөз мен жүрөгүмдө түйүлүп калган да. Анан мен ошондон апама жолуга алам деп, мен жолуктун эки дүйнөгө жолу чоң деген билем да. Апаман да көп кеңештерди, насааттарды, акыл сөздөрдү укканга мындай көп жакшы сөздөр эсимде калган. Мен эми иштеп айлык албасам дагы окуумдун жыйынтыгында бир ушул стипендиям айлыгы бар, мен айлыгымда, акчамда мен ушу апама жолуга алам деп, алдын жолуга алган эсимде, жада калса кандай өңдө экен эсимде. Японский жолуктарды анда мода эмес беле. Ошондой жолуга алып, апама атайын бекитип койгом да, өзүмчө. Апам келгенде, мен эми кыздуу болгондо келди да, кыз төрөгөндө келди. Ошондо апама берген бир эле белегим жолук болду. Бирок мен мындай жүрөгүм эс алды да, апам аябай сүйүнгөн, сүйүнүп, мен да ачык эле айткам,
апа мен азыр иште элекмин, мен окууну бүткөндө ошентип жакшы бир чоңураак акча тийип калды. Анан мен өзүм издедим жолуктарды, аябай жакшы жолук издедим. Аны издесем, мындай элестетсем, сизди кандай жолукту жакшы көрөт десем, сиз дайыма эле японский жолуктарды салынып бересиз. Эми японский жолук деген аябай ошол мезгилде азыркы сөз менен бренд деп коем, мындай ошол мезгилде мода, ошол кездеги эң алдыңкы жолуктардын бири экен да, апалардын салынгандарын көрөм да. Анан ошо апам ошо японский жолук дайым салынгандары эч көз алдыман кетпейт. Мен да ошон үчүн японский жолук берсем аябай сүйүнгөн апамчы. Мында апам кичинекей белек алса деле аябай сүйүнүп бир укмуш кылып алат да. Ага чейин студент кезде ошо сөйкөлөрүм, шакектерим бүт берди да мага, күмүштөрүн. Сен ушундайга жакын элең, сен ушундайларды жашына калып, азыр ушул немесин формасын бузба дейт да. Ушундай кылып кайра жасат, сен өзүңө да жасат, мага да жасат, окшош кылып дейт да. Апам көп күмүш берди. Илгерки апасынан да калган күмүштөргө күмүш жасаган бир неме зер буюмдар жасаган усталар бар эле да. Аны сурап издеп таап алдым да, ошол жерге апамдын өзүнүкүндөй эски стилдеги, эски формадагы сөйкөлөрүн ошол калыбын буздурбай жасатып, шакектерин да жасатып, аларда дизайндарын көрсөттү эскилерин. Ошолорду бирок апам өзү берген жанагындай материалдарын. Бирок тыйындарын мен өзүм стипендияма төлөп, апама жасатып берип, мындай кандай десем, кошумчадагы арткандарын да жасаттым да, баарын жасаттым. Ошолорду мен өзүм карап, тандап, анан апама жасатып берген алгачкы өзү материалын берген менен алгачкы ошондой зер буюмдарын бирок алып барып берсин да жасатып. Анан мен 3-курста экен Малик Аликеев менен концерт берип, ага чейин 2-курста да концерт берип ушинтип жүрдүк да. Анткени 1-курста студенттик жаз фестивалынын лауреаты болуп калдым. Индия бийин бийлеп. Анан телевиденияга тартты, анан телевизорго чыксам бийлеп лауреат деп. Атап ушунчасы, атам той бериптир айылдачы. Ал кезде телевизорго чыккан деген чоң бир бакыт экен да. Аябай чоң иш кылып кабыл алышат экен да. Анан ошону көргөндөн эле дайыма эле телевизордон мени күтө беришет экен. Апам болсо айылдын башына бүт баарына жарыя кылып чыгат экен. Мен ырдайм дегенде программа чыгып калат го, программаны аябай карашат экен да. Караган Канымжан Жаманбаева, мен эми студентмин да албатта, ошондо ырдайт дегенди көрүп алыш эле. Ошол мен чыккан күнү анда дастан айтып чыкчу элем. Айылдын ар бир үйүнө эшик кагып кирчүкен. Ошону кийин апам өлгөндөн кийин айтып беришти. Биз сени аябай жакшы билебиз да, апаң аябай сүйүнчүлүү, кызым ырдайт да, атаң андан бетер айтып дейт. Мен концерт бердим, эң биринчи жолу концерт берип атсам. Ошол эле концертимди көрдү апам. Анан биз дагы элден бат алалы деп, апамдарды, анан айылдагы мугалимдерди баарын чакырып, өзүбүздүн тууган туушкандарды чакырдык, атамдын туугандарын чакырдык. Эми баягы биринчи жакшылыгында баарын эле чакыралы деп, кайын журт жакты чакырдык, өзүбүз жакты чакыргандан кийин ошондо апам сахнада отурган эле бир эле кадр калды менде, чынтип эле андайдай неме камерамдай алып өтүптүр. Апам ушундай карап отурган экен, анан ошондо да бир эжекелер менен келген. Мен ошо эфирге чыкканыма сүйүнүп, аябай өзүнчө сыймыктанчу экен да. Уурулук кылбай, ушак сүйлөбөй, бирөөгө эч кандай бир кыянаттык кылбаш керек деген сөздөр алигичесинде кулагымда жаңырып турат. Уккула ушуну кийин мен жок болуп калсам да ушундай болуп жашап өтүшүңөр керек. Силер элдин адамы болушуңар керек, өзүңөрдүн оокатыңарга тың болушуңар керек, абийириңер таза болуш керек дечи. Эң негизгиси абийир кечирбейт дечи. Апаңызды тарымталган учурлар болгон да. Ошол кезде кантип жолун таап кечирим сурачу элеңиз? Андай тарымталга турган деле мындай эсимде жок. Анан өтүп кеткенден кийин эмне кылган менен айтат го, картайганда алтын таякты колуңа карматкан менен эмне пайда депчи. Алтын таяк эмне кылып бере алат картайгандан кийин? Ошо карыганга чейин биз ата энени урматтап, сыйлап, жакшы бир жылуу сөздөрүбүздү айтып, кучактап, ошондой бир сагынычтарыбызды айтып, мен сени жакшы көрөм, апа, мен сизди ушундай дүйнөдө эч кимге теңебейм деген сөздөрдү айтышыбыз керек экен да. Мен ошондой сөздөрдү айтканды билбептирмин бирок. Эми армансыз, өкүнүчсүз жашоо болбойт го. Ошондой нерселер калды да жүрөгүмдө. Элдин жүрөгүнөн орун алган эскирбейт эне сүйүүсү аттуу ырыңыздын таржымалына токтоло десек. Эскирбейт эне сүйүүсү деген, мен ошо апамды мындай
жылдығы болуп калды да. Жылдығы болгондо мен апама эмне кылдым, эмне кыла алдым бул убакка чейин деп ошондой суроолор туулду да. Мен ал убакта же көп акча таппасам, же бир эркин өзүм моюмдагы нерсени аткара албасам, анан эми колума эмне келет, апам өлүп калды деп атам да. Анан эми ошо жылдыгына бир жакшы бир нерсе кылайын деп атам да. Кылайын десем апам жок. Анан ошондон мен өзүм текст деле жаздым. Анан бирок текстти жазып алам, ойлонуп туруп, акындар кыйын жазат го, акындардыкы деген мындай төөлүктүү тема болот, меники деген акын адамдар жазса эми сонун чыгат да деп туруп, сөзүн Бактыгүл Чотуровага эжеге айтып, мен апам жөнүндө жазып бериңиз, эне темасы керек мага деп анан өзүм багыт бердим деп айттым да. Айтсам анан Бактыгүл эже сөзүн жазып берди. Анан ошого он жараттым. Өзү эле чыкты он, ошо менен ошолорду аткардым. Анан жүрөгүм деп бир кой берди, эс алдым да. Мен апама бир жаратып койдум. Эскирбейт эне сүйүүсү. Эненин сүйүүсү эч качан эскирбейт. Эненин сүйүүсү төөлүктүү сүйүү. Мен ошон үчүн буларды мен ырдашым керек да. Клип кылып, анан мындай ырдап жүрдүм ошол мезгилде. Апаңызды кандай учурда көбүрөөк эстейсиз? Апамды мен качан эстедим? Мен биринчи төрөтүмдө эстедим. Анткени мен эне болдум да. Эттен эт чыгыш аябай кыйын экен да. Эми денеңен бир дене чыгып атса, адамдан адам чыгып атса, кандай кыйынчылык, кандай кыйын. Мен ошондой эстедим, ошондой ыйладым. Аябай эле биз өзүбүз эле мынтип эле чоңоюп калгандай эле балалык сезим менен жүрөсүң да, билбейсиң да. Эненин кадырын деле билбейсиң, атанын кадырын деле билбейсиң да. Себеби алар тирүү кезде билбейт экенсиң да. Адам качан жок болгондон кадырын билет экенсиң да. Бардыгынын кадырын ошондо билет экенсиң да, жок болгон кезде. Мага ошондой түшүнүк пайда болду да. Эненин баркы ушул турбайбы? Мен дагы четин көрүп атам, биринчи эле төрөтүмдө түшүнүп атам, дагы ар кандай кыйынчылыктар алдыда болот экен. Түшүндүм да, эми жашоодо бардыгы зымга тарткан, зыңкыйган турмуш эч кимде болбосун, мен ошондо түшүндүм. Адам баласы качан турмушка чыкканда, мындай өзүнчө үй бүлө күткөндө, өзүңчө бүлөң менен жашоо, өзүнчө мамлекет болуп калат да, кичинекей мамлекет болуп. Ошондо анан көп нерсени түшүнө баштайт экенсиң да. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк жаралып, апаңызга кат жазыңыз, колуна тиет десе, эмне деп жазат элеңиз? Ушул суроо аябай мындай өтө чоң, өтө оор суроо экен. Анткени апам жок да, азыр мен кат жазайын десем, кантип жазам? Мүмкүнчүлүк болуп колуна тиет дегенде мен албетте баягы жүрөгүм менен өзүм айта алам, мүмкүн жолугуша турган убакыттар мүмкүн тиги дүйнөдө болот. Аны деле толук айта албайм да. Анан сагыныч эң башкысы. Бул эненин сүйүүсү төөлүктүү тема экен. Эч качан эненин сүйүүсү өчпөйт экен. Эненин мээрими ошол бойдон жашайт экен, жүрөгүңдө калып калат экен. Анан элеси калып калат экен. Мындай көпчүлүктөрдө мындай издей бересиң, бирок мындай окшоштукту издейсиң да, бирок өзүндө киши табыш кыйын да. Анан мен кандай алып кат жазарым деле өзүм мындай ойлонуп кыйналып кетип атам да, мындай. Апа, мен сизди сагындым. Баягы сагыныч тарабайт да. Түш көрсөм делечи, ошол түш мындай өтүп кетпесе экен деп сезип калам да. Апам деп, бирок негедир эле баягы түшүм экенин билгенден кийин атаң көрөм, жашоо ушул турбай. Неге мен түшүмө кирди, бирок мен эчтеке айта албай калам да. Түшүмдө деле айта албай калам. Өнүмдө кантип айта алам? Кантип менин катым жетет? Болгон ошо сүйүү, жүрөгүбүздөгү эле сүйүү, жүрөктөр аркылуу баары жашайт го. Албетте мен сагынам. Мен айтар элем ошо ата-эненин кадырын ата-энеси барлар тирүү кезинде сыйлаш керек. Тирүү кезинде урматташ керек, жылуу сөзүн айтыш керек. Эч качан алтын таягын алып барып бергенин деле кереги жок деп атпайм, жана карып калган айынчы. Ага чейин урматтап, сыйлап, өзлөрү бактылуу жашап, ата-энеге да ушундай бир жүрөгүндөгү бир сагыныч сөздөрүн айтып, тез-тез кабар алып, анан эң башкысы жакшы сүйлөп, сөзсүз эле кеп белектен эмес да. Ата-эне үчүн белек ошо балдардын бактысы деп ойлойм. Өздөрү бактылуу жашап калса,
коомго бир пайдасы тийген адамдар болуп чыкса, андан сырткары апасын, атасын, бир туугандарын тез сурап, акыбалдарын, апасын айрыкчанда жакыныраак болуп, жүрөгүн ортпай, жакшы жылуу сөздөрүн айтып, болгон колунан келген белеги болобу, эмнеси болуп атпа. Эң башкысы эле жылуу сөз экен. Анан ошо кучак жайган адамдын ошо кучагы экен. Анан колунан келген нерсе менен сыйлап, урматтап алган бул бакыт экен деп ойлойм. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Дайыма элди сүйүктүү кыз болуп жүрө бериңиз. Чыгармачылык ийгиликтериңиз мындан да арта берсин. Рахмат сіздерге да. Ең башкысы дүйнө эли тынч болсун. Дүйнө эли тынч болсо, анан биздин Кыргызстаныбыз тынч болуп, ар бир үй бүлө бактылуу жашасын. Мен ошону тилейм. Сіздерге да ийгилик.